Assalamualaikum, урматтуу достор, экендештер. Баткен облусту Кызылкыя шаары. Буюрса, мына ушинтип Баткен областына жакындап калдык. Туугандар, түнкү саат мынакей ровно 1-ге 1 минута калды. Кечки саат, түнкү саат. Мына ушинтип Баткен областына карай кетип баратабыз. Баткендин кире беришинен нары шаарына чейин бир топ эле алыс, жакын эмес. Жанакы видеонун астына жазып калганыңыздарды ноокатта тамактан отуруп көрүп калдым. Ноокаттан өтүп алдыңыздарбы, ноокатта сел каптаптыр деген ушундай кайрылуу жазган экенсиздер, кажалат болгон экенсиздер. Рахмат биринчиден. Экинчиден, ноокаттын кайсыл жеринде сел жүргөнүн көрбөдүм. Жол сел алганы, каптаганы байкалбайт, билинбейт. Мен түндө келгенге уже кыскасы жакшы эле. Мен азыр Баткен деген жазуудан баштап атам, мына ошол жерге чейин туугандар. Оштун ашуусунан, ноокаттын баштала беришинен баштап, ноокаттын башталышынан баштап Баткендин башталышына чейин, азыр Баткендин кире беришине видео баштап атам, ошол жерге чейин жол эми кечирип коюңуздар деген тамтыгы келип калган. Мен мына Баткенге канча жылдан бери каттап жүрөм. Ушу кайрымдуулук иш-чаранын үстүндө. Чындыгында мындай ошол жолду эстеп эле бияка келишиңди ойлоп кыжаат болуп кетесиң да. Себеби өтө жаман жол, тамтыгы келип калган, жүрө албайсың. Жалган айтпасам, мына азыр эми катуулап эле 60га чыккан болсом, ал жолдо мен 30-40 келдим да. Негизгиси ушул жол оңдолуп кетсе экен дейт элек. Дагы да Баткен жерине көп каттап, жакшы иштерди көп жасасак деп ниет кылар элек. Жана ушул тажик, кыргыз чек арасына түптөлүшүнө, тосулушуна, бекемделишине, чечилишине кичинекей болсо да салымыбызды кошуп калаар элек. Кошуп калсак деген ниетибиз дагы бар. Эми кандай, мисалы, албетте бул жака жакшы иштер жасап, көп жакшы жумуштар жасап, ынтымактуулукту көргөзүп, биригип, Баткенде иш-чара өткөрүп, Баткенге чогулуп, биригип турсаң эле тажиктер деле келе бербесе керек го дейм, мисалы. Ансыңарындай чечилип калсын. Мына ошентип кетип баратам. Мен азыр ушул сиздер көргөн Баткен деген кире бериштен баштап Кызылкаянын центрине чейин канча минуталык жол эсине чыгат, өтө алыс эмес, бир ашып барса 10-15 минуталык жол да. Кызылкаянын центринен нары Исфанага чейин азыр сиздер кайрылып атпайсыздарбы? Разаков айылына келип кетметер депчи. Ошол Разаков деген, Разаков жаңы эле коюлбады, ошол Разаков айылына чейин Исфан. Мына ошол Исфана шаарына чейин, мен айткан Исфана шаарына чейин жол зуулдайт дем элечи. Айтып калышат, мен бул жака көп жолу келдим, келгенде көп уктум. Ошол мурунку президентибиз Атамбаевдин водителин элдин баары эле тааныса керек. Фамилиясы Илмиянов эле, атын мен эсимен чыгарып атам. Илмиянов деп. Мына ошонун салымы чоң экен. Анан алдагы мындай ошол жолду мындай кандай жол менен башталышына акылын иштеткен экен да. Себеби жолдун башталышын ошол Исфана Лейлек жеринен бери көздөй баштаган экен да. Анткени бул ноокаттан бери көздөй баштаганда, мисалы, ал жол ар кандай нерсе болот да, мисалы, бийлик алмашып кетпеди, ушундай ситуациялар болуп калганда, эгер оштон ноокаттан баштаганда, балким Баткенге чейин жетип, андан нары калып кетмек да. Андан нар жагы дагы качан болот, ким кандай болот, бияк Кудайдан бир ошентсе деле да. Мына ошол учурда ошол Илмиянов акылдуулугун иштетип, өзүнүн элине ошол Лейлектен экен, элине бир
чоң салымын кошуп кеткен экен. Ал жактан бери көздөй баштап кадимки мына Кадамжай району Кызылкыяга чейин почти. Кадамжайдан өтөт, Кызылкыянын башталышына чейин болуш керек эле. Кадамжайга чейин деп коеюнчу примерно. Ошол жерге чейин жол бүткөндө ошол алардын демилгеси менен башталган жол зуулдап өзүнчө бир башкача жол бүткөн чындыгындачы. Зуулдайсың. Кадимки жана Ысык көлдөгү Боом балыкчы эмне деген жол бар эле, эсиме чыгат. Корунду балыкчы деп коелу эле. Мына ошол жолдогудай эле зуулдайт, кыскасы Ысык көлдүн жолундай элечи. Зуулдайсың чиркин. Анын сыңарындай мына ошондой эле жол бияқта деле. Кыргызстаныбыз өнүксө, ошондой жолдор курулса, анчалык эле зуулдабай, бирок техникалар бузулбай жүрүп турса, эмне деген керемет. Мисалы Дубайда көрдүк, мына Дубайда жүрдүк. Мен ал жакта минип жүргөн машинаны бир 10 күн минип жүрдүм окшойт. Мага бергенге чейин машина мойка болгон экен, жуулган экен. Мен кайтканга чейин жанагы машина бир чекеси кирдеген жок да. Айтайын дегеним ошол жол мындай чаң жол жок экен. Бир чаң жукпады. Тазанын теп-тегиз да. Мына ушундай. Достор, мекендештер, мынакей Манас атабыздын айкели Кызылкыя шаары. Кызылкыя, кереметтүү Кызылкыя шаары. Караңыздар, мына Манас атабыз ушинтип Кызылкыя шаарында ушинтип тосуп алат. Нарагына кеткен болсоң Кызылкыянын центрине кирип кетесиң, домдор түшүп атат. Мынакей мен көптөн бери келе элекмин, былтыр үй тапшыргандан бери Баткенге үй тапшырганбыз, билесиз, Аксайга 2 үй тапшырганбыз. Баткенге бир нече салымдарыбызды кошуп кеттик. Мисалы Индияга алып барып келдик бейтаптарыбызды, элден каражат чогултуп, үй салып тапшырдык былтыр Аксай айылына. Аксайдын айылына мен элине дагы деле ыраазычылык билдирем. Болгону 5.000 калк жашайт. Аксайдан нары анклавда турган Тажикстандын Ворух деген району бар. Район болду жакында эле. Мына ошол Ворухта 50.000 калкы бар Тажикстандын. 50.000 тажик калкына туруштук берип, Кыргыздын Ворух айылынын 5.000 эле калкы туруштук берип жашап атат. Чыныгы Баатыр деген наамды ошолор алыш керек. Алардан башка болгондо ошол жерин таштап, ата-бабасынан калган, ата-бабаларыбыздан калган жерин, эгип койгон дарагын, туулуп өскөн топурагын болсо деле таштап качмак. Бирок ошолор туруштук берип жүрдү, тикеме тик турушат. Кандай учур болбосун, Аксайда мен жатып калган учурларым болбот. Өтө кооптуу жер чындыгындачы. Мына ушундай достор, мекендештер, Баткен Кызылкыя шаарынан өттүм. Дуа кылып туруңуздар. Мен дайым сиздерден бир гана дуаны сурайм, көбүнчөсү. Не солдаттар апа? Балдар кene. Көчө балдарбы, эмне болду? Футбол балдарбы? Кыскасы ушундай. Чогулганды көрсөң эле сразу ойлор ар тарапка кете турган болуп калды. Ушундай достор, мекендештер, негизгиси мамлекетибизде тынччылык, элибизде ынтымакчылык, токчулук, молчулук жана ден соолук болсун. Мамлекетибиз бүтүн болсун. Бардыгыбыздын жүрөгүбүз мамлекет деп соголу. Ар бирибиздин жүрөгүбүз Кыргыз мамлекети жана Кыргыз элим деп соксун. Элиме, мамлекетиме салым кошуп калайын деп, өзүң гана ойлобостон өзгөнү кошо ойлоп жүргөн Кыргыздын атуулдары көбөйсүн иншалла. Дуа кылып калабыз көптөн көп. Жана биздин Ак ниет аманат коомдук фондуна, иштерине, жолдоруна, сапарларына көп дуа кылып туруңуздар. Дагы да көп жумуштарды бүтүрүп, жасоого себепкер болууга Аллах Таала насип ете берсин иншалла. Эртеңки күндөрү Баткенден көрүшкөнчө, эртең көрсөгүнү буйруса Баткенден сиздер менен көрүшөбүз. Жакшы иштерде себепкер болобуз. Баткенде иш-чараларга, ушул сапарларыбызга кимде ким сунуш суроолор болгон болсо жазып калыңыздар. WhatsApp номерге жазып коюңуздар, балким кимдир бирөөдө жакшы идея чыгып калышы ыктымал.
Amandçılıklarda görüşkönçe. Kechki saat 1'den 10 öttü. Tinchlik bolsun, amandçılık bolsun. Assalamu alaikum.